6-ноябрда 20-жылы Алымкадыр Бешенәлиев суроосу боюнча ушул жерге келип ремонтту баштаганбыз. Ал убакытта пандемия третья волна, вторая волна өсөп күчөй баштаган заман болчу. Анан күнү түнү немесине карабай кыштын күнү баштаганбыз да. Кыска эмеде бүтмөк бул убакыттын ичинде. Ал жер бизде 10 декабрга чейин акчасы чечилет деп азыркы өзүңөрдүн каражаты менен жасай бергиле деп ошондой сураныш менен келгенбиз. Таарага өзүңөрдүн каражатыңарды коротуп силер жасай бергиле, андан кийин акча жагын маселесин чечип берейин деп кепилдигин алган. Декабрга чейин чечилет деп. Бул президенттин поручениясы неме деп аябай сурангандан биз баштап киришкенбиз ишке. Андан бери уже 2 жылдан ашык уже өтүп кетти. Акчабыз чечилбей, мына азыр балдардын баары мындай коллективный обращение кылып атабыз. Президентке, биздин немелерге, башчыларга. Мисалы үчүн ар бир подпистин артында могу жерде бир 20-30 баладай бар. Бул бригадирлерден ошо албаган акчалары чечилбей, ушундай Жалпы канча курулушчу? Жалпы 200 где-то 220 бала болот да. Ошонун иштеген тери менен иштеген акчасын ошо до сих пор ала элек. Ошолордон 10 декабрга чейин чечилип берет деп убада бердиле, ошолордон акчабызды ала элекпиз. Ошо мондай анан коллективный обращение кылып жазып атабыз. Кимге кандай эмден алабыз деп. Ар бир баланын семьясы бар, 2-3 баласы бар. Машинелери залогдо, үйлөрү залогдо, үйлөр канча семьялар уруш талаш болуп, ушун акча албай, баласын бага албай, ушундай кыйын немеде турабыз да. Ошону чечип берсе, жакшы болот деп финансалабыз. Өткөндө бир телеканалдардын бирине ушул жактагы дарыгерлердин бирөө интервью бериптир да. Ошо курулушчулар жарымын жасап келип, жарымын таштап койду, качып кетишти, кылбай коюшту, жазабай коюшту деп ачык эле чоң эле аттуу кош телеканалдардын бирөөнө айткан жайы бар да. Анын айтып атканына жөө барбы же? Анын баары мындайча айтканда чын эмес да. Söz жалган сүйлөп койгон. Биз могу жерде азыр данный менен 78%, 80% даярдык бар да. Ошонун баарын 67,5 миллион, 67,5 миллион ошол биздин каражатыбыз бияка салынды. Биздин өзүбүздүн акчабызга салып, ошого чейин создук да. Өкмөттөн анча деле финансирование эчтеке болгон жок. Алымкадыр Савердинович 15 миллион бердим, 10 миллион бердим деп атат. Немеге ар бир ММКларга ошондой бериптир. На самом деле өзүбүздүн каражатыбызга салынган. За свой счет дегенде. Ошол акчабызды десек буга чейин бул объектке келген да эмесмин, ал ошол курушчуларды тааныбайм, көрбөйм дагы, көргөн да эмесмин деп жатпайбы. Анан ошо бул жерде турган курулушчулар агаларыбыз айтып берди, ошо министр ушул жерге келген жайы бар беле? Келди беле, көрдү беле? Мисалы биз 6-сында баштасак, первый выезд 6-ноябрда болду. Анан бул объекти бизде, мисалы үчүн биздин ишканада фотохронология деген бар. Ошонун баары конспектироваться этилет. Ошону, пожалуйста, я могу предоставить ошонун баарын. Канчанчы числодо, канча баланча саатта келди. Ошонун баарын фотохронология бар. Ошонун баарын доказать эткен 5 минут. Башынан бери ошо өзүнүн просьбасы менен биз келип туруп, ошо башынан бери аралашып жүрөт. То, что мен буларды тааныбайм, анан тиги бул жалган эле сөз. Кошумча барбы?
Биздин деле айта турган сөзүбүз ушул. Мен мастер бригадир болуп иштейм. 25 бала иштеген менин кол алдымдачы. Ошолордун акчасын ала албай атабыз. Биз ушу жогору жака кайрылып аткан себебибиз ушу акчабызды алсак, акчабызды өндүрүп берсе, биздин аркабызда каждыйыбыздын 25тен бала турса, ошо 25 баланын семейный балдар да барычы. Эч ким буяка бойлук жаш балдар келип иштебейт. Акча деп бизге келип атат. Анан биз акча деп шефке барып атабыз биздин начальнигибизге. Ал өзүнүн болгонун таап берип, мүмкүнчүлүгү болушунча акчасын таап берди. Анан кийин уже аягына чыгып 2 жыл болуп калды, акча ала албай атабыз. Акчадан биздин ушу министр Акылбек Сөмөкүсүгө кайрылышта турган себебибиз ушул элдин атына кайрылат элем да, ушу куруучулардын атыначы. Ушу акчабызды туура жагына чечип берсе биз. Бул жерде бригадир болуп, мастер бригадир болуп иштегем. Колумда 72 бала иштечи. Подвалын, ушул тараптын подвалын биринчи этажын полный сыртын, фасадын алгам. Азыркы күнгө чейин акчасын берилеп, өз акчам менен колуман келишинче балдардын жол кирелерин, айдоочуларды таап берип турганга аракет кылдым. Ошол убакта солярка кыштын күнү баштаганбыз. Бизге 2 айдан кийин акчасы бөлүнөт, ага чейин иштеп тургула деген өзгөчөлөр менен. Азыркы күндө дагы эле акчасы бөлүнө элек. Фасад ушу кичине жерлери калды. Биринчи этаж менен подвалдын бир где-то 20% жери калды да. 80% бүттү. Ошо урматтуу президент Садыр Жапаровдон, Камчыбек Ташиевден суранарыбыз, урматтуу депутаттардан ушул больницанын акчасын эртелетип бизге карап берип коюңуздар суранабыз. Балдар азыркы күндө 5 баласы бар, 10 баласы бар, 3-4төн балалары бар, семьяларын бага албай азыр кыйналышып атат. Ушул күнгө чейин акчасы бөлүнө элек. Ошону бөлүп берип коюңуздар суранабыз. Же биз Бекбол берерин билбей, ошол жердин директору. Же азыркы министр берерин билбей, азыркыга чейин дайыны жок. Ошо бир жагына карап берип коюңуздар. 3-4 күн ичинде буйрса чечилсе чечил, чечилбесе ушул жерде иштеген балдар да чыдамы кетти. Митингге чыгабыз деп азыркы күндө аракет кылышып атат. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат.